Вот ушундай сүт болду. Бул жакта дагы где-то бир литрден ашыгырактай сүт бар. Негизи эле бул сүт баягы уйдун сүтүнө аллергиясы бар адамдарга аябай жакшы туура келет да. Организмге дагы жагымдуу өсүмдүк сүт болгондуктан. Бул жакта баягы вегандар, уйдун сүтүн иче албагандар, вегетарианецтер, жалаң ушундай өсүмдүктөрдүн сүтүн ичет го. Сой милк бар, алмонд милк, бадамдын сүтү, же болбосо ушундай коконаттын, кокостун сүтүн ичет. Бул витаминдүү аябай. Биз веган болбосок деле, бирок ушул сүт бизге аябай жагат. Өзүбүз жасаганды үйрөнүп алып, аябай сүйүнүп жатабыз. Жакшы варианты табылды деп карагылам да. Кадимкидей коюу, майлуу сүт. Магазиндеги сүткө караганда коюураак. Алар көбүрөөк суу аралаштырып салат окшойт. Көбүрөөк кылыш үчүнчү. Биз магазиндин сүтү менен салыштырып көрдүк. Биз жасаган сүт более мындай коюу, анан майлуураак экен. Салам достор. Бүгүн мен сиздерге кокостон кантип сүт жасаганды көрсөтөм, айтып берем. Биз бүгүн тетиги жерге барып, Токой жакка барып, мындай кокосторду терип келдик өзүбүз. Анан кокостордун сыртын арчыса, мындай чыгат. Ушу өзү кокос. Бул кокостун защитасы десем болот. Ушу суун сактайт экен да. Анан кокосту мынтип тазалап, ичиндеги суун алып, ичип, калганын аппак эмеси калат, начинкасы. Ошо актан биз кокосовый стружка менен кокосовый сүт жасайбыз. Азыр вакыт жарып атат. Чоң жаңакты жаргандай эле да. Мына ичи мындай болот, карагыла. Сонунда аппак эти ушундай калың болот. Ушунун баарын чыгарып, мындай болот. Кааласа бул жерин алып салса болот, аппак сүт жасайм десе. Же болбосо бул жагы дагы жегенге болот, съедобный, мындай айтканда. Даамы жаңак окшогон. Даамы жаңак окшогон, майлуу болот. Майда чайнап жесе, прям майы чыгат да, аябай даамдуу болот өзүн жеген дагы. Ошого бүгүн биз 6 сүт жасайм, 2 чипсы. Чипсы жасап көрөбүз. Өткөндө кокосовый стружка жасаганбыз. Бүгүн чипсы жасап көрөлү, балдардын кашасына кошуп бергенге. Мына ушинтип эле жаңак окшотуп, калыңдыгы ушундай болот, аябай бекем. Сындырып алып эле, мынтип жасап, анан бир сыйра жууп салсак болот. Мен жууп салам. Суу менен аралаштырып, блендерден өткөрөбүз бир аздан кийин. Аппак ичи прям белоснежный. Азыр бунун баарын ичин чыгарып, кухняга барып, сүт жасайбыз. Бул чоң бөлүктөрүн алдым. Буну мындай нерседен, бычак окшогон нерседен, картошка союз арчыгыч болот ушундай. Ошодон же болбосо теркадан өткөрсө болот. Теркадан өткөрүп, эме жасайбыз. Чипсы. Буну майдалап блендерде бул жактан сүзүп, сүт жасайбыз. Мен мындай жолукчаны колдонуп жатам. Менде марли болбогондуктан. Обычно эле фильтрден өткөн суу. Блендерге көп күч бербеш үчүн, ысытып салбаш үчүн аз-аздан жасайм.
ушинтип эле марледе сүзүп алабыз. Сүтүн башында айткандай эле бардык нерсеге колдонсо болот. Биз көбүнчө эртеменки кашага, анан балдарга балмуздак жасаганда колдонобуз. Коюу. Сүттүн бетине дагы кокостун майы туруп калат. Ошо майын отдельно алып да колдонсо болот. Биз мурункусунда кокостун майын да бөлүп алып, балдардын тамагына кошуп колдонгонбуз. Ошончо бекем сыгыш керек. Ичи мындай болот. Ушуну эле кургатып, кааласаңыздар кичине неме кошуп койсо болот, сахарный пудра таттуу кылам десеңиздер. А так биз ушундай эле колдонобуз. Балдар таттуу жебегендиктен. Курут жасап койсо болбойбу? А балким болот. Мындай Сүз менен өзү алып калды. Сүз менен өзү. Сүз менен окшотуп эле жасайт экен да, мындай айтканда. Койду. Мынакей сүттүн коюлугун карагыла, май туруп калып атат. Еще бул сүттү көпкө чейин тийбей койсо, бетине кадимкидей сүттүн бетине каймак тургандай болуп, ошодон да калыңыраак болуп май туруп калат. Аны мындай кылып чогултуп алсак, сливочное масло болуп калат да, кокосовый масло. Ошондо бир эле кокостон силер суун ичесиңер, анан ичинен сүт жасаса болот, чипсы жасаса болот, кокосовый стружка жасаса болот, жана май жасаса болот. Коюу сүт кадимкидей. А магазинде ушул органик деп натуральный кокостун сүтү деп сатат. 1,5 литри $12 экен бул жакта. Чикагода негизи 6-7 алчубуз. Балдарга аябай пайдалуу. Жана овсянканы эле ушу кокосовый сүткө, кокостон жасалган сүткө бышырып, үстүнө кокосовый стружкадан кошуп берип койсо болот завтракка. Ушу менен мындай кылып өткөрүп көргөнгө аракет кылдым, бирок болбой койду. Колум алып кетип, чорканын эле мындай жерден өткөрүп мындай кылып салдым. Азыр духовкага коюп бышырып алам. Чипсы, майда чипсы болуп калат. Духовканы ачып кырсам. Бу духовкага да бирөөнү ушундай кылып киргизип койдум. 250 Фаренгейт это где-то 120-130 градуста ысыктыкта бир жарым сааттын ичинде даяр болуш керек. Ошентип кургатып алабыз. Же болбосо өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот, уже мындай кокостор кичине буралып катып калат. Анан жегенде хрустящий чипсыдай болот. Майы дагы, сүтү дагы бүт өзүндө калды да, даамдуу болуш керек. Кокостун өзүнүн жаңак менен майдын вкусу калат. Ошон үчүн бүгүн ушундай да жасап көрдүк. Артып калды, муну жеп көрсө да болот. Өзүн жесе да болот, аябай сонун. Барыңыздарга жөнөтмөкмүн, эгерде жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болгондо. Негизи эле бардык жакта кокос сатылса керек, алып сөзсүз түрдө жеп, жасап көрүңүздөр. Аябай жеңил и өтө даамдуу жана пайдалуу экен. Тегиз кылып майдалап жайып коюш керек.
2 күндө кургайт экен комнатанын температурасында. Эгерде сиз жакта кыш болуп эшикте күн жок болсо, духовкага 40 минутага салып кургатып алса болот. Духовканы дагы как вариант катары колдонсо болот, акырын кызым.